Борбор кала Бишкекте биз таңманай берүүсүндө дипломаттар тууралуу кеп салып жатабыз. Ал эми дипломат деген бир эле сөз болсо, анын артында көптөгөн тарап, көптөгөн жаат, көптөгөн түйшүктөр турат. Ал жөнүндө алдыда кеп салабыз. Ооба, студиябыздын экинчи коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Манас Кыргыз-Түрк Манас университетинин синхрондук котормо бөлүмүнүн ага окутуучусу Рахат Аскарова жана ошондой эле Кыргызстандын Түштүк Кореядагы ардактуу консулунун өкүлү Союзбек Надырбеков бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келиңиздер. Рахмат. Бүгүн эл аралык деңгээлде сиздердин байрамыңыздар белгиленип жатыр. Алгач куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Рахмат. Ал эми биринчи суроо өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу айтып берсеңиз, аябай узун экен. Аябай узун экен. Макул, эми баягы убагында айтып калбаса сөз атасы өлөт дейт да. Биринчи мен дагы баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бардык дипломаттарды, Кыргызстандын аттуу баштуу дипломаттарын, бул жанымда отурган жаш баягы дипломатиялык чөйрөгө жаңыдан кадам таштап кошулуп келе жаткан жигердүү жаштарыбызды бүгүнкү майрамы менен куттуктайм. Бардыгына ийгилик, ден соолук каалайм. Келечектери кең болсун. Анан эми өзүмдүн кесибим жөнүндө айта турган болсом, мен Кыргыз-Түрк Манас университетинде ошо синхрондук котормо бөлүмүндө ага окутуучу болуп иштейм. Менин баягы дипломатиялык кесипке болгон катышым бул ошол дипломаттар сыяктуу эле эл аралык карым-катнашты, маданияттар аралык карым-катнашты түзө ала турган, элдердин бири-бири менен болгон түшүнүшүн, алака бересесин камсыз кыла ала турган котормочу тилмештерди даярдоо болуп эсептелет да. Мына ушул жагынан мен дипломатияга катышым бар деп эсептейм. Кесибим тууралуу кыскача ушул. Бул кыскача да болдубу? Союзбек мырза, сиздин ошол тармактагы башкы милдетиңиз кайсыл иштерди аткарып, кайсыл милдетти аркалап жүрөсүз? Саламатсыздарбы биринчиден. Мен негизинен Кыргыз Республикасынын бул Түштүк Корея өлкөсүндөгү ардактуу консулубуз бар, Ким Жонгу деген мырза. Ал киши бул жалпы ардактуу консулдардын ичинен Кыргызстан экономикасына эң көп оң таасирин берип, пайдасын тийгизген, көп жаш балдарды операция кылып берип, көптөгөн бир кайрымдуулук иштер көп жасаган үчүн Кыргызстанда биринчи болуп ардактуу консулдардын ичинен биздин президентибиздин колунан чоң сыйлыкка татыган киши да. Анан негизинен жумуш көп. Ал киши эми бул дүйнөлүк масштабтагы киши болгондуктан Кыргызстан менен Кореядагы ортодогу кандай жумуш болбосун айырмасы жок. Чоң жолугушуудан баштап которгонго чейин жалпы жумушту ушул баардыгын тең мойнума жүктөйт. Бияктан колубуздан келишинче аткарып баары тең мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн көп жумуштар жүрөт. Ошонун аркасынан иштеп алып барабыз. Дипломат дегенде биз бир нече тилди билген, эл аралык мамилелерди жөнгө салган, ушундай бир сүйлөшүүнү билген, дипломатиялык негизде сүйлөшө алган адамдарды элестетебиз да. Анан Рахат айым, сиз синхрондук котормо деп атпайсызбы? Анан ошол өзүңүздүн дагы тажрыйбаңыз бар болгон үчүн албетте бүгүнкү күндө жаштарга өзүңүздүн билимиңизди өткөрүп берип атасыз. Анан ошол чоң масштабтуу өлкө башчыларынын жолугушууларында сиз баягы ортодо котормочу катары, синхрондук котормочу катары эмгектенип келгенсиз да. Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Эми синхрондук котормо дегенде мындай бир түшүнүктү ажыратып алыш керек да. Бул ооз-эки котормонун негизи эки түрү бар да. Баягы ырааттуу котормо, анан синхрон котормо депчи. Анан бул котормонун эки түрүнүн оордугу, жагдайлары, шарттары такыр эки башка. Синхрондук котормодо бул кабинада отуруп, жанагы кулакчындардын жардамы менен ээн эркин эч кимге көрүнбөй, өз алдынча баягы иштей берсең, ал эми ырааттуу котормодо болсо, бул баягы дайыма угуучулардын, көрүүчүлөрдүн көз алдында турасың да. Мунун да өзүнчө баягы стресс түзө турган оор жагдайлары бар да. Анан эми мен ошол Бишкек гуманитардык университетин бүтүргөм, кыргыз филология факультетинин алкагында ошол бир эксперименталдык группа түзүлгөн, котормочуларды даярдоо боюнча. Ошол группада окуп калдым. Анан өзүңүздөр билесиздер да, буга чейин баягы чоң котормочулар баягы Советтер Союзунда борбордо, Москвада даярдалчу да. Анан ошол баягы Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан кийин башка чет тилдерден, башка тилдерден кыргыз тилине түз которо турган котормочуларды, тилмештерди даярдоо максатында ошол ачылган атайын группада билим алгам.
Анан билим алып, анан Кыргызстандын эми баягы ички рыногу бар да, котормочулук кесип дагы бул ошо рынокко байланыштуу да. Анан рынокто баягы дайыма котормочуларга күндө айдын 30 күнүндө талап боло бербейт. Анан ошого байланыштуу бир аз педагогика жаатына дагы ыктап кеттим. Бирок ошол эле учурда жанагындай иш-чараларда которуп иштөө мүмкүнчүлүгүм болду. Анан дагы эми котормочулук кесип жөнүндө эмнени айтсам, бул аябай жооптуу кесип, чын эле өзүңдү баягы эки мамлекеттин ортосундагы байланыш түзө турган, эки адамдын ортосунда бири-бирин жакшы түшүнүүнү камсыз кыла ала турган эң негизги адам катары сезиш, бул аябай оор да. Анан ошонун өзү эле, ошону ойлоштун өзү эле адамды стресске киргизет. Ошол эле учурда билген нерселериңди да билбей, айта ала турган нерселериңди айта албай калган учурларың көп кездешет да. Негизи сөздөрдү которгондо, мисалы кыргыз тилинен, билбейм, корей тилине которгондо мааниси таптакыр өзгөрүп кетиши мүмкүн да, же тескерисинче. Ушундай учурлар болобу? Которуп жатып, ушундай бир кандай баягы эми түз маанини бериш керек да, экөө бири-бирин туура эмес түшүнбөй калбашы үчүн. Эми бул котормочу катары бир иш-чарага бараардын алдында сөзсүз түрдө даярданасың. Анан жанагы жогорку деңгээлдеги, баягы жогорку рангтагы иш-чараларда котормого даярданып, ал учурда эч кандай андай бир казус же андай бир катачылык кетирбеш керек да. Ал мүмкүн эмес, анткени алдын ала протокол түзүлөт, алдын ала материалдар берилет, терминдер баягы чектелүү. Эми андан башка мындай жөн жай отуруп сүйлөшкөн учурларда же кандайдыр бир маданий иш-чараларда андай нерселер боло берет. Мисалы, түркчөдө мен Бишкекте отуруyorum десе, кыргызча мен Бишкекте отурам деп которуп коюшу мүмкүн да. Анткени түркчөдө да отурмак, кыргызчада да отуруу деп баягы элдер, котормочулар кабыл алып алышат. А бирок негизи отуруyorum демек мен жашап жатам деген сөз да. Мен Бишкекте жашайм, мен Бишкекте турам деген сөз. Ушундай учурлар. Ушундай казустар көп эле кездешет сөзсүз түрдө. Ансыз болбойт. Союзбек мырза, сиз Түштүк Корея менен ушул иш алып барып, албетте корей тилин мыкты деңгээлде билиш керек. Анан негизи эле эмнеге Түштүк Корея, эмнеге корей тили, ушул боюнча айтып берсеңиз. Негизи бул качан мурдадан окуп жүргөн кезимдеги кыялымдын өзгөрүүсүнүн негизинен келип чыкты да. Башында мен ырчы болом деп окуумду бүткөндөн кийин ошо Кыргыз-Түркманас университетине тапшырып, консерватория бөлүмүнө окуп, ушунчалык каалоочумун ырчы болом деп. Андан мурда котормочу болом деп каалоочумун. Анан кыялдар баары орундалат экен. Университетке келдим, мыкты деңгээлде жакшы бир жаңы ачылган университетте, то есть ошол факультет жаңы ачылды эле. Анан бир жылча окуп, оюм өзгөрүп кетти. Мен Кыргызстанга чындап бир өзүмдүн кылган жумушум менен бир пайда көрсөтсөм, пайдалуу адам болсом деген бир оюм пайда болду да. Анан ырчы болуп туруп, мен канчалык деңгээлде бир пайдалуу адам боло алам деп элестетип көрсөк, бир аябай саналуу эле адамдар экен да. Анан дайыма ушинтип ырчылар менен конкурент болуп иштеш керек. Анан ошондой ой кетти. Мен ырчы болуп, ырдап жарышпай, ырчыларга келечекте бир жакшы өлкөдө ырдай турган бир деңгээлге жетүүгө бир салым кошо турган, кичинекей бир салым кошо турган адам болсом деген ой менен барды каршы болгонуна карабай Манас университетин таштап, анан жаныбыздагы БГУга, Бишкек гуманитардык университетинин корей тили ушул боюнча эл аралык мамиле факультетине тапшырдым. Максатым эмне үчүн корей тили? Бул тарыхты окуп баштадым да. Тарыхты окуп көрсөң, жанагы Азиянын 4 ажы дарылары бар эмеспи? Экономика жаатында бат өнүгүп кеткен. Бул Тайвань, Гонконг, Сингапур, анан Түштүк Корея. Анан Түштүк Корея бул илгерки Алтай тилинен келген тил да, эки кыргыз тили менен илгерки бир туугандарды айтып коюшат. Ошондуктан биздин маданиятыбызга жакыныраак, ошон үчүн түрк корей тилин тандап алдым. Тарыхты окуп көрсөң, бул абалды түшүнөсүң да, канчалык бат деңгээлде өнүккөнүн түшүнөт экенсиң, бирок кандай, эмне үчүн мындай кылганын, себеби убагында кыздар өзүнүн чачтарын саткан, алтындарын бекер берген, көчөдө күндө эртең менен туруп алып өзүнүн көчөлөрүн өздөрү тазалаган элдер, өздөрү асфальттаган мамлекетсиз эле да, ушундай иште программалар болгон. Анан ой кетти, түшүнүп атасың иште, бирок эмне үчүн экенин түшүнбөй атасың да. Анан ошондой ой кетти. Биз качан бир ушу корейлердин ушундай бир жакшы бир моделин биздин Кыргызстан үчүн кичине болсо дагы өзүбүздүн менталитетке жараша иштеш үчүн аны түшүнүш керек. Түшүнүш үчүн корейлерче биринчи ойлонгонду үйрөнүш керек экен деген ой менен, анан 100% ушул Кореяга барып окуп келем деген максат менен Бишкек гуманитардык университетине тапшырып, ушул тилди тандап калдым.
Сиздин жоогуңузду угуп дароо эле суроо жазгандар боло калды. Кандайсыздар котормочулар дейт. Союз мырза, сизди активдүү жаштардын бири катары билебиз дейт. Жакшы ырдайт окшойсуз, өзүңүз айтып калдыңыз. Бир шингелер дап бербейсизби дейт. Эми консерваторияны бүтпөй калсаңыз дагы балким сизде талант бар, көрүүчүбүздүн сунушун четке какпайбызбы же даярдык керекпи? Эми ушундай майрам болуп калыптыр. Союзбек, бир шингел таштасаң таштап кое бер эми. Ашыкча деле болупсуздур. Анда кыргызча ырдайын, анда кыргызча. Корейче деле болот. Кыргызча ырдайын, кийинкиде корейче. Кийинки майрамда. Бир куплет. Өзүбүздүн жана кичинекейибизден бери жакшы көрүп келген ыр Кар вальси деп аталат. Кызыктай бар эле адатыбыз, кыш эрте келсе деп самачубуз, каткырып кар кечип кубалашып, кечинде сабактан тарачубуз, кечинде сабактан тарачубуз. Вальс, 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 мойнума кар саласың. Вальс, 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 кубанчым таркабасын. Кайрадан кар кечип кубалашып, кечинде кайдасың классташ барталашым, кайдасың классташ барталашым. Ай баракелди. Котормочуларда, дипломаттарда эми жашыруун таланттар бар, ооба. Урматтуу жаш селкилер, Союзбектин жүрөгү азырынча бош. Бул жөн эле маалымат. Туура маалымат болду. Суроо бар. Салам таң маанай дейт, саламатчылык. Суроо дейт, конокторго суроо дейт. Кайсыл элдердин, кайсыл эл аралык мамлекеттик деңгээлдеги адамдардын ортосунда котормочу болуп иштедиңиз дейт. Кайсыл президенттердин ортосунда котормочу болуп иштедиңиз дейт. Эми рахмат сурооңузга. Бул баягы мен бир мактанып алганга дагы бир мүмкүнчүлүк түзүп берип койду. Мындай да баягы ар бир үйрөнгөн, ар бир котормочу, тилмеч өзүнүн үйрөнгөн тилинде сүйлөгөн мамлекетке байланыштуу иш-чараларда которот. Анан менин ошо кесибим баягы багытым түрк тили болгондугуна байланыштуу ошо Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы бир катар иш-чараларда котордум. Анан эми котормочулардын, тилмечтердин баягы эң жогорку жеткен чеги эле бул мамлекеттиктердин президенти да. Анан мен эми баягы Турциянын азыркы учурдагы президенти Режеп Тайип Эрдогандын иш-чараларында, Бишкекке келип сүйлөгөн сөздөрүндө, конференцияларда сүйлөгөн сөздөрүндө котордум. Ал ошо Кыргыз-Түрк Манас университетинде кетип турат өзү. Анан мурунку президенти Абдуллах Гүлдүн ошол жолугушууларында котордум. Анан баягы биздин убактылуу өкмөттүн учурунда Роза Исаковна Отунбаеванын иш-чараларында ошо Турциядан келген делегаттарды которууга жардамдаштым. Ошо анан спикерлер менен болгон иш-чараларда анан бизде баягы түрк дүйнөсүнүн ортосунда иш алып барган Түркпа, түрк дүйнөсүнүн баягы парламенттер аралык ассамблеясы бар. Ошонун жыйындарында синхрон которгон учурларым болду. Анан эми дагынкысын дагы болот деп ойлоп жатам. Көрөбүз, аны убакыт көрсөтөт. Демек, эл аралык деңгээлде кайсыл иш-чара болбосун, эң алдыңкы тизмеде сиздин аты жөнүңүз бар экен. Бул эң сонун. Бул эң сонун, бирок чындык үчүн айтып коюш керек. Эң алдыңкы тизмеде мен эмесмин. Менден дагы мыкты котормочулар бар. Мисалы, атын айтып кетпесем дагы болбойт деп ойлойм. Баягы адилеттик үчүн Салия Ибраимова деген эжекебиз бар, ал дагы ошо мыкты котормочулардын бири. Анан Зарылбек деген мырза бар, ал дагы ошо экөөбүз айрым иш-чараларда чогуу которуп калганбыз да. Ошол. Эми аларды дагы майрам менен куттуктап коеюн. Ооба. Эми канча тил билсең, ошончо адамсың деп айтылат да. Анан Союзбек мырза, корей тилинен башка дагы кайсыл тилдерди билесиз? Мыкты сүйлөйсүз балким. Ырдагандан башка да эмне билесиз? Эми биринчи мен түрк тилинен баштап, биринчи англис тилинен, англисинде сүйлөп, кээде сүйлөй беребиз. Канча корей тилинде жогорку деңгээлде которуу болбосо дагы көчөнү жоготуп алсак үйдү таап барабыз дегендей. Тиешелүү деңгээлде түрк тилин окуганмын, түрк тилин окудум. Анан бул тил деген ушундай нерсе да, практика болбосо бат эле унутуп каласың. Билесиң, сүйлөп атканда баарын түшүнүп турасың. Кыргызчада эле айтып берем дейсиң, бирок чыкпайт сөз. Бул практика жоктугунан
ошол негизинен азыркы дайыма колдонуп аткан орусча, кыргызча, ошо корей тилин көбүнчө ушу көп колдоном да. Ошондо жалпысынан 5-6 тилди билет экенсиз. Түштүк Кореяга канчалык бат барып турасыз? Өзү бат эле барып турабыз жумуштар менен, көбүнчө официалдуу жолугушуулар менен. Акыркы жолу биздин мурдагы Ысык-Көл областынын өкмөтүнүн, Кыргыз Республика өкмөтүнүн Ысык-Көл областындагы ыйгарымдын мурдагы өкүлү Асхат Акибаевич менен ушул Каңнам району менен биргеликте ушул кызматташуу боюнча кол коюулар болуп, бир топ жакшы сүйлөшүүлөр болгон. Бул албетте жана биздин ардактуу консулубуз мистер Ким Жон Кун эмгеги. Ошол иш-чара менен бул жакын арада эле кышында барып келдик. Рамен жедиңиз беле? Раменду жасайбыз дагы. Жасайсыз дагы. Тамам. Ал жөнүндө эфирден сүйлөшүш керек экен. Рахат сизге суроо окшойт. Саламатсыздарбы дейт. Суроом дейт. Синхрондук которууда адамдын кайсы жөндөмү көбүрөөк өнүккөн болуш керек дейт. Болочок котормочуларга кандай кеңештерди айтар элеңиз дейт. Бул эми баягы күндө сабакта менин кайталап жүргөн суроом экен. Рахмат. Синхрондук котормочу болуш үчүн бул адамдын мнемоникалык жөндөмдөрү деген жөндөм бар да. Бул акыл эс, тез ойлоно билүү жөндөмү, тез чечим кабыл ала билүү жөндөмү, анан болжолдой билүү жөндөмү. Мисалы, мен дегенден кийин дагы эмне сөз келиши мүмкүн, базарга дегенден кийин андан кийин кайсы этиш келиши мүмкүн. Ошону болжолдой билүү жөндөмү өнүгүш керек да. Эми бул жөндөмдөргө ээ болуш үчүн албетте тилди эң мыкты деңгээлде билиш керек. Анан аракет керек. Ошол анан келечекте котормочу тилмеч болом деген жаштарга айта турган кеңешим, тилди эң мыкты деңгээлде үйрөнгүлө, тил менен гана чектелип калбайт. Анткени тилди билип эле анан мен котора алам деген ой бул жаңылыштык. Сөзсүз түрдө жанагындай тез реакциясы болуш керек, тез ойлоно билүү, тез сүйлөй билүү, тез чечим кабыл ала билүү жөндөмдөрү өнүгүш керек. Анан ошол үйрөнүп жаткан тилинин, тилде сүйлөгөн мамлекеттин маданиятын, тарыхын, саясий абалын, экономикалык абалын баардыгынан кабардар болуп туруш керек да. Ошо Сизге окшоп тың болуш керек. Эми эң аз минимум дейличи, мага окшош тың болуш керек. Аны менден да жогору болсо, сөзсүз түрдө орусча айтканда приветствуется. Демек, синхрондук котормо болуш үчүн талант керек, кандайдыр бир деңгээлде. Ооба, талант, жөндөм, шык керек да. Анан эмгек дагы керек. Сөзсүз түрдө менин талантым бар эле деп алмак ушу оозума түштү эле жатып алсаң, сөз оозуңа түшпөйт. Жакшы. Анда биз WhatsApp'тан келген соңку суроолорду узаталы конокторубузга. Агыча кабыл тилек бар экен. Рахат эже, саламатсызбы дейт. Мен сиздин окуучуңуз болчумун дейт. Эмгегиңизге таазим, сизге дүйнөдөгү жакшылыктардын баарын каалайм. Рахат эже мыкты эжелердин бири дейт. Анан аягын кызыктуу бир суроо менен бүтүрөлү. Союзбек мырзага тиешелүү суроолордон болсун. Союзбек мырза, качан үйлөнөсүз дейт. Буюрса 1-2 жылдан кийин деп план кылып атабыз. Азырча бир аз пландарыбыз, жумуштарыбыз бар. Буйруган күнү, Кудай буйруган күнү. Эми Чамдасаңыз болот деп айта кетели. Убакыт бүтүп калды окшойт, ооба, убактыбыз чектелүү болгондуктан бизди ушул таңды биз менен тоскондуңуздар үчүн, биздин теле көрүүчүлөрүбүз менен тоскондуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы бир ирет көрүүчүлөрүбүздүн эсине салып тааныштырып өтсөм, Кыргыз-Түрк Манас университетинин синхрондук котормо бөлүмүнүн ага окутуучусу Рахат Аскарова жана ошондой эле Кыргызстандын Түштүк Кореядагы ардактуу консулунун өкүлү Союзбек Надырбеков бизде конокто болушту. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге да ийгилик. Чоң рахмат. Таанышчылык билдиребиз. Ал эми биз музыкалык чыгармадан кийин кайра жолугабыз.